Жер бетинде мусулмандар бар, бирок мусулманча жашоо образ жок да. Ошону мен алып келейин, сиз алып келиңиз. Ошого айтты го аталарыбыз, мен таза болсом, мен мусулман болайын. Сиз таза болсоңуз, эл таза болот. Аталарыбыз ошого айткан мусулман болуш, бул келме окуп койсо эле мусулман болбойт. Акырын, кадам. Аста деп бекер айткан эмес да. Ошого Аллах Таала бизге 60-70 жыл өмүр берди, эмне болуш үчүн? Ошондой идеальный мусулман болуш үчүн да. Бизге үлгү дагы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүрүндө бирөөдү сөккөн эмес, өмүрүндө бирөөдү сабаган эмес, өмүрүндө бирөөдү өлтүргөн эмес, өмүрүндө зулумдук кылган адам эмес да. Биз ошол пайгамбардын үммөтүбүз. Биз дагы ошондой бололу, зулум кылбайлы, урбайлы, сөкпөйлү. Жамандык кылды, кечирип коелу, дарыя дил бололу, жүрөгүбүз деңиздей болсун, эчтеке эмес. Кучагыбыз дайыма ачык болсун. Пайгамбар алейхиссалам дин душмандарына дагы жакшы мамиле жасайт эле. Ошонун мусулман болот эле алар. Колубуз берешем болсун, кичипейилдик болсун. Ошондо биз пайгамбарыбызга окшогон болобуз да. Бүгүн биз билбейм кимге эле окшоп жүрөбүз биз.